Ким жашынан көп окуп билим алат, бойго жетсе тилеги орундалат дейт улуу ойчул философ Жусуп Баласаган атабыз. Ал эми билимди биз китептен гана алабыз. Китептин ичиндеги жомоктор болсо элдин эң маанилүү талим-тарбия мектеби болуп эсептелет. Коомдук биринчи канал Кыргызстандагы Агахан фон Үбүлөлү китеп окуу демилгесин алкагында бирге окуйбуз программасын кезекте көрсөтүүсүн баштайбыз. Студияда мен Нурсултан Майназаров жана менин досум Бомпош. Саламатсыздарбы? Саламатсыңарбы достор? Барыңарга сагынычтуу салам айтам. Силерди абдан сагынып келдим. Анткени китеп окуган балдарды жакшы көрөм. Мен силерге достор ийгилик каалайм. Эми бүгүнкү программабызда жалпылай катышуучуларыбызды колдоп келдиген китеп дүйнөсүн саякаттын каармандары Сулукеч, Балак жана Чилистен менен дагы саламдашып өтөлү. Салам достор. Салам достор. Салам достор. Саламатсыңарбы достор? Саламатсыңарбы достор? Китеп дүйнөсүн саякаттын каармандары менен учурашып алдык. Эми кезекте болсо биздин китептерибизди окуп келген, суроолорубузга так туура жооп берген, жолдомо алган катышуучуларыбыз менен баарыңыздарды тааныштырып өтөбүз. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсың? Жакшы. Маанайың жакшыбы? Эң жакшы. Кет, таанышабыз. Атың ким? Нурбек. Кайсы жерден келдиң? Талаш шаарындагы номер 1 Абжалбек Жолпоңгулов атындагы мектептен. 3 китептен кайсы чыгарма жакты? Мага маймылдар падышачылыгы жак. Кайсы сабакты жакшы көрөсүң? Тарых. Бүгүнкү оюнга кандай даярданып келдиңер? Бүгүнкү оюнга даярдыгыбыз эң жакшы деп эсептейм. Салам. Кандайсың? Оюнга даярсыңбы? Даярмын. Сенин атың ким? Алима. Кайсы жерден келдиң? Бишкек шаарындагы Райхан Шукурбеков атындагы номер 38 мектебинен келдим. Сага кайсы сабак жагат? Математика. Жакшы көргөн китебиң кайсы? Ширин жомоктор. Келечекте ким болгон келет? Дизайнер. Бүгүнкү оюнга кандай даярданып келдиңер? Бүгүнкү оюнга даярдыгыбыз жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы. Саламатсыңбы? Саламаттылык. Атың ким? Толгонай. Кайсыл жерден келдиң? Токтор районунун Толук айылынын номер 25 Мамед Бекболотов атындагы орто мектептен келдим. 3 китептен сага кайсы чыгарма жакты? Маймыл менен ташбака. Үйдөн сага ким китеп окуп берет? Мага апам китеп окуп берет. Кайсы жомокту жакшы көрөсүң? Күмүш жомокторду. Сен кайсыл жаныбар менен достошкуң келет? Коён. Бүгүнкү оюнга кандай даярданып келдиңер? Эң жакшы. Салам. Салам. Оюнга даярсыңбы? Даярмын. Сенин атың ким? Айгерим. Канча жаштасың? 12. Кайсы жерден келдиң? Бишкек шаарындагы Абдулда Каниметов атындагы номер 1 гимназия интернатынан келдим. Сага кайсы сабак жагат? Математика жагат. Бош убакыт болгондо эмне кыласың? Бош убактымда сабак окуп, китеп окуп. 3 китептен сага кайсы чыгарма жакты? Кытай Корея эл жомогундагы Маймыл менен ташбака. Сиз кызыңыз менен дайыма китеп окуйсузбу? Ооба, ар дайым окуп турабыз. Кандайсың? Жакшы. Маанайың жакшыбы? Абдан жакшы. Кет, таанышабыз. Атың ким? Элиза. Кайсы жерден келдиң? Мен Атбашы районундагы Анварбек Чортаков атындагы Терекс орто мектебинен келдим. 3 китептен кайсы чыгарма жакты? Кытай Корея эл жомокторундагы Маймыл менен ташбака жомогу жакты. Кайсы сабакты жакшы көрөсүң? Математика жана дене тарбия сабагын жакшы көрөм. Бүгүнкү оюнга кандай даярданып келдиңер? Кудай буйрса абдан жакшы. Жеге иштеп аракет кылып келдик. Саламатсыңбы? Саламатсызбы? Атың ким? Шарапат. Кайсыл жерден келдиң? Ош шаарындагы номер 30 Абдрайым Алиев мектебинен келдим. 3 китептен сага кайсы чыгарма жакты? Мага 3 китептен Күмүш жомоктор китебинин Маймылдар падышачылыгы жомогу жакты. Үйдөн сага ким китеп окуп берет? Мага үйдөн апам окуп берет. Досторуң көппү? Ооба. Бүгүнкү оюнга кандай даярданып келдиңер? Аябай жакшы. Урматтуу достор, бүгүнкү программабызга серепчи болуп келген жылдыздарыбыз менен, конокторубуз менен баарыңыздарды тааныштырып өтөлү. Ооба, балдар, мен эжекени жакшылап тааныштырып кетейин.
профессор Айдархан Молдакулов атындағы компьютерді гимназияның мұғалими, анан билим берүүнүн отличниги Тилемишева Фарида эжеке. Фарида эжеке, студиябызга кош келдиңиз. Ошондой эле биздин жылдыздуу коногубуз бүгүнкү программабызга келди. Автор, сценарист, көптөгөн кино тасмаларда белгилүү актер, продюсер Бакыт Осмонкадов мырза. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум деп турганчык. Алейкум ассалам. Серепчилерибиз менен баарыбыз тааныштык. Ал эми оюңура турган эки тайпа менен тааныштырып өтөлү. Оң жактан баштайбыз. Биздин команданын аты Достук, ураныбыз Күч Бирдикте. Ай баракелде, кол чаап коелу. Азаматтар, Достук командасына чоң рахмат. Ал эми сол жактагы команданы бизге Нурбек тааныштырып өтсүн. Биздин команданын аты Ынтымак, ураныбыз алды Ынтымак. Азаматтар. Эми команданын өкүлдөрү келип биздин такталарыбызга өз командаңыздардын ысымдарын жазып коюңуздар, келin. Программабыздын темасын не деп атайбыз, Бампаш? Ар түрдүүлүк жашоо байлыгы деп атайлы, макулбу? Эң туура, ар бир адам кайталангыс өзгөчөлүктөргө ээ. Бири-бирибизге такыр окшошпойбуз, ошон менен жашообуздагы өтө кызык болсо керек. Себеби ар бир улуттун өзүнүн бир маданияты бар, салттары бар, тили дагы өзгөчө, бири-бирибиз менен дагы, келбетибиз менен, жүзүбүз менен дагы өзгөчөлөнүп турат экенбиз. Ошондуктан ар түрдүүлүктү дагы баарыбыз колдойбуз. Бүгүнкү программабызда дагы ушул темалардын негизинде биз сөз кылабыз. Ал эми баарыңыздарга ийгилик каалап, кол шабуулар менен биздин жылдыздуу коногубузду алгач чакырып өтөлү. Сиздерге биздин окуп келген жомокторубуздан чакан бир бөлүгүн окуп берсин. Саламатсыңарбы балдар, саламатсыңарбы урматтуу ата-энелер. Мен бүгүн силерге атайын Кытай, Корей эл жомокторунан маймыл менен ташбака деген жомоктон үзүндү окуп берейин деп келдим эле. Туурабы? Маймыл менен ташбака. Балдар, силер Луин деген ташбаканы билесиңерби? Билбейсиңер, Океандын жээгинде асканын коңунда жашаган Луинчи жанагы. Анда билбейбиз, Азыр болсо ошол жөнүндө баяндайбыз. Ал сууда 300 жыл жашаган экен. Эгер аны билбесеңер, Луиндин жашыруун айтып берген окуясын мен силерге баяндайын. Бул жомок Луиндин маймыл менен болгон достугу жөнүндө. Ал мындайча болгон экен. Күндөрдүн биринде ташбака жээкти бойлоп келе жатып, маймылга жолугуп калат экен. Ташбака маймылга ташбака жагып калды. Ташбака маймылга мынтип айткан экен. Урматтуу макака, мен сизге жолукканыма абдан ыраазы болуп жатам. Сиздей ардактуу маймыл менен достошууну чын дилден каалаймын дептир. Бул сөзгө маймыл жооп берди. Мен сиздей акылман ташбака менен жолугушуу үчүн көп жол бастым. Сиздин сулуулугуңуз, назиктигиңиз мага абдан жагат. Ошентип экөө бири-бирине мактоо сөз айтып, сүйлөшүп келе жатышып, ташбака жашаган коңула келип калышат. Сүйкүмдүү макака, менин үйүмө келип калдык. Эгер макул десеңиз, даам ооз тийип кеттиңиз. Ташбака маймылга жаш-жаш чөптөрдөн океан түбүнөн алынып келинген деңиз капустасын берип сый көрсөттү. Түштөн кийин коногун узатып жолго чыкты. Маймыл жакын жердеги токойдо жашоочу. Экөө кетип баратып күнгө көпкөк асманга токойдун кооздугуна суктанып жүрүп отурушуп, маймылдын үйүнө келип калышты. Мына биз да келип калдык, деди маймыл жоон жана бийик пальманын жанына токтоп. Менин үйүм бул пальманын эң үстүндө дейт экен. Ардактуу Луин, менин үйүмө конок болуп кетиңиз, деди колун бооруна алып маймыл. Айланайын макака, сиз эмне билбейсизби? Мен бийик даракка өмүрүмдө чыгып көргөн жан эмесмин. Мен сууда сүзгөндү, океандын түбүнө чейин барганды жакшы билем. Чакырганыңарга чоң рахмат дептир. Макмаке, сиз сценарий жазасызбы, мен туурабаңызды. Сиз жомок деле жазбайсызбы? Мен окуп турайын. Жомокта жазып көрүш керек, көрөлү кандай болот. Ой, сиз жазып келиңиз, мен балдарга окуп берем. Албетте, ушундай кылалы. Оюн 3 турдан турат. Биринчи турда 2 тапшырма бар. Экөө тең суроо жооп деп аталат. Силер окуп келген 3 китептен суроолор берилет.
Эгерде туура жооп берсеңер, 2 магнитке ээ болосуңар. Тескерисинче жооп бере албай калсаңар, ата-энелер жардам берет. Бул учурда 1 магнитке ээ болосуңар. Жооп такыр туура болбой калса, магнит берилбейт. Достор, жакшылап ойлонуп, туура жооп бергенге аракет жасагыла. Ийгилик каалайм. Маймылдар падышалыгы жомогунан суроо. 2 тууган шаарда иштеп жүрүп, атасына 300 күмүш тыйын берип жиберишет. Атасы эмне кылат? Жооп даяр экен. 2 баласы шаардан 300 күмүш тыйын салбет, атасы болсо аны эң кичүү баласына Сабырого 100 күмүш тыйын берип жатып мынтип айтат: балам, сен акылдуусуң го, жок десе буга бирдеме сатып кайра аны кымбатка сат, жок десе үйгө жардам болот да. Атты сактаган ит жомогунан суроо. Совет деген адамдын торгашка аты менен көк ити качантан бери дос эле. Алардын достугун кантип билсек болот? Ит күчүк кезинен, 6 айлык күчүк кезинен, ал эми ат болсо кунан кезинен эле бири-бирине аябай ажырагыс ынтымак болгон. Кунан кайка барса, ит анын артынан эрчип, анан кийин күнү-түнү анын артынан калбай, дайыма анын артынан жүрүп, байлап койсо да анын жанына жатып алчу экен. Мен жаңы эле окуган жомоктон суроо маймыл менен ташбака. Луин деген ким жана ал кайда жашайт? Командадан ким жооп берет? Элиза. Луин деген 300 жыл жашаган саякатчы болгон. Ал эми Луин болсо океандын жээгинде асканын коңулунда жашаган. Ал эмне? Ал деген кайсы жаныбар болуп эсептейт? Ал ташбака. Ал ташбака дейт. Азамат. Маймылдар падышалыгы жомогунан ынтымак командасына суроо. Жолдо келе жаткан Сабуронун алдынан бир абышка оор мушок көтөрүп чыгат. Андан аркы окуяны айтып бергилечи. Сабуранын алдынан абышка чыгат, анын мушөгүнүн ичинде ит бар болчу, анан Сабура сурайт, анын ичинде ит бар экен. Ал ит аябай аянычтуу үн менен кыңылдайт. Анан ошентип бул итти кайка алып бартас дейт. Бул итти мен деңизге чөктүрөйүн дегем, бунун кереги деле жок, үйдү деле кайтарбайт дейт. Андан көрө бул итти мага бериңизчи, мен сизге 100 күмүш тыйын берейин дейт. Туура жооп бердиң. Кезек экинчи тапшырмага келди. Азыр болсо ынтымак командасынан баштайбыз. Кутучабыздын ичинде түрдүү суроолор катылган. Өзүңүздөргө жаккан бир суроону карабай туруп кагаздын аркасынан тандап аласыңар. Ошол суроону окуп туруп, анан команда менен жооп берүүгө аракет кылабыз. Бир өкүл, келиңиз. Атты сактаган ит жомогунан. Уруулардан ат менен ит кантип кутулушат? Совет тигин уруулардын артынан жүрүп, ал мынтип божомолдойт. Бул уруулар биздин эле айылдан болушу мүмкүн. Аны
менин итим таанып, анан кийин кунанды урдаганча каппай, анан кийин урдагандан кийин арсылдап үргөн. Анан анын үргөнүн жана Советтин кыйкырганын уккандан кийин мындай жулкунуп барып, урунун колунан бошоп кеткен деп божомолдойт. Эң туура. Маймыл менен ташпака жомогунан ташпака абдан тартиптүү, өтө сылык экендигин эмнеден улам билсек болот. Ташпака болсо маймылдын куйругун тиштеп бара жатканда, маймылдын күйөөсү терезеден чыгып, ай, сиз дагы биздин үйгө келе турбайсызбы? Сиздин келгениңизди биринчи жолу көрүп атышым дегенде, ал ушундай сылык сөздү жакшы көргөндүктөн ал айтор эмне дегенин билбей, оозунан чыгарганда эле ыргып түшүп кеткен. Ошонун улам билсек болот. Себеби ал айтып жатпайбы? Ал ушундай баягы ташпаканын күйөөсү сылык сөз сүйлөп жатса, ал дагы ушундай сылык сөздү жактырат. Жооп туура. Мен кубанычтамын. Маймылдар падышачылыгы жомогунан кичинекей маймылды сактап калган Сабурого маймылдар падышасы кантип ыраазычылыгын билдирди. Маймылдардын падышасы чакырып Сабурага мынтип айтат экен: "Сага чоң рахмат билдирем. Сен менин жалгыз неберемди сактап калдың. Эгерде жалгыз неберем өлүп калса, менин тукумум уланбай калмак деп Сабурага кызыл алтын баштыкчаны берет. Анан не деп айтат аркасынан? Асманга ырытсаң, каалаган тилегиңди айт, анан кийин бүттүгү орундалат дейт. Ай, баракат. Серепчилерибиз туптуура. Маймылдар менен ташпака жомогунан. Ташпака маймылды үйүнө чакырып, эмнелер менен сыйлайт. Ташпака маймылды үйүнө чакырып алып, деңиздин түбүнө чөп үзүп келип, деңиз капустасы менен сыйлайт. Жооп туура, баракелде. Азыр болсо, жылдыздуу коногубуз менен биргеликте менин сүйүктүү китебим аттуу рубрикага кезек беребиз. Бактбайке, мен болсо бардыгына берген эле суроону сизге берип баштайын, Макул. Сиз кичинекей кезиңиздеги эң алгачкы окуган китебиңиз кайсы? Мен кичинекей кезимде эң алгач өзүм башынан аягына чейин Дэниел Дефо деген автордун Робинзон Крузо аттуу китебин окугам. Ой, кандай кыйын. Айтыңызчы, ал сизге кандай таасир калтырган? Бул эң негизги максат ушул китептин кандай гана учур болбосун, дайыма өзүңдү кармап жүр, алдыга умтул, эч качан колуңду түшүрбө деген. Артка кайтпа. Я. Артка кайтпа деген сөз. Артка кайтпа, ошондой. Жакшы экен, Анан сизге кичинекей кезиңизде ким менен китеп окуган жакчу? Тайнем менен китеп окуган жакшы, анткени Тайнем аябай көп китеп окуган. Айтматовдун, Манас эпосунун бардык эмелерин жатка билчү да, ошол мага аябай таң калтырчу. Ошол Тайнем мени китепке көндүрдү деп айтсам, калп айтпаймын да. Демек, сиз китеп көп окуйсуз? Окучумун көп. Азыр китептен тышкары дагы азыр жаңы 21-кылым,
ар кайсы сайттардан болобу, интернеттен болобу жакшынакай макалаларды же өзүмө керектүү маалыматты окуймун. Сизди Бакыт байке деп эле бир тууган десем болобу? Ооба да. Айтыңызчы, мен көп иш кылганга аракет кылам да. Бирок балдарды дагы көп иш менен алек болгула дейт. А мен болсо дагы эмне кылсам болот? Сенби? Мен. Сен бардык нерсени кылсаң болот. Сен жакшысың да. Анда мен киного тартылам. Давай, тартыл. Эмне кылайын? Киного тартылыш үчүн мындай актерлук чеберчилик керек да. Сен актерлук чеберчилигиң барбы? Билбейм, текшерип көрбөйлүбү? Текшерип көрөлү. Ана Титаникти аткарчым. Монтип. Сууда. Сууда кеменин башында турам. Ооба. Мен Джекмин. Ооба. Бетимден мындай шамал кетип атат. Ооба, шамал кетип атат, суу уруп атат. Ооба. Деп ичирген кетейин, Ооба. Анан бирок балдар карап атпай уялып атат. Уялбай эле кой. Бул деген эң популярдуу кинолордун арасына кирет да. Дагы башка айтыңызчы. Дагы башканы айтайын. Дагы азыр ойлонуп көрөйүнчү. Илгери Совет дövrүндө бир сонун Чингачгук аттуу кино бар болчу. Индейец. Индейецте тура аласың? Деген бе? Ооба. Ой. Ал үчүн бетим кара болуш керек. Анан жылангач болуш керек. Бул болбойт экен. Неге болбойт? Монбош сен мындай экенсиң да, мен кайсы гана тапшырма айтпайын, аткаргың келбей атат. Аткарыш керек да, мындай кичине. Ал үчүнчү мен үйрөнүп окуйунчу, андан кийин анан экөөбүз тартылабыз. Албетте, үйрөнөлү. Сен мага кел, мен сага үйрөтөм, Ооба, сөзсүз, Албетте. Болду. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөрүбүз, эфирде бирге окуйбуз программасы. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө эки мыкты тайпабыз бар. Алар достук командасы кол чаап коелу. Ошондой эле ынтымак командасы. Достор, экинчи турда дагы эки тапшырма бар. Силер окуп келген 3 китептин негизинде оюн түрүндө тапшырмалар берилет. Бул жерде тапкычтык, шамдагайлык, анан чыгармачылык бааланат. Эгерде силердин аткарган тапшырмаңар өзгөчө, анан кызыктуу болсо, 2 магнитке ээ болосуңар. Достор, силерге ийгилик каалайм. Балдар, силер ар түрдүүлүктү кандай мисалда көрсөтө аласыңар, ошону сүрөт аркылуу чагылдырып, анан баяндап бергиле. Биздин командаларыбыз даяр экен. Ал эми ар бир катышуучубуз ар түрдүүлүк темасын кандай өздөштүрдү? Азыр болсо тартып келген сүрөттөрдүн негизинде байкайбыз. Биринчи болуп бизге достук командасынан Шарапат бир баяндама кылып берсин. Угатабыз сени. Бул суу, биз суусуз жашай албайбыз. Бул деген ташбака, бул суу жээгинде көп жашаган жаныбар. Бул ит, бул адамдын досу. Бул бактарактар. Бактарактар бизге пайдаларды алып келишет. Абаларды тазартат. Бул тоолор. Тоолордо кар жааганда булардын суусу ээрип келип бизге суу ичкенге келет. Ал эми ат, бул ат адамдын канаты дегендей, булардын бардыгын биз китепте окуйбуз. Китепте бизге эң пайдалуу, эң биринчи бизге китеп керек. Бунун баары ар түрдүү. Ал эми ынтымак командасынан
Нурбектин пикирин угуп көрөлүк кene. Мен бул сүрөттө айыл чарбасын чагылдыргам, анткени айыл чарба бизге эң керектүү. Ал жактан аябай таза жана айыл жактын абасы таза жана аябай сонун таза тамактар көп болот. Бүттүк нерсенин эле түрлөрү көп болот. Мисал үчүн жаныбарлардын ар түрү бар. Канаттуулар, мындай жерде жашаган жаныбарлар, бир эле түрдөгү тоок деле ар өңдөрү жана көп нерселери менен айырмаланат. Гүлдөр дагы бул роза, жана башка гүлдөр, булардын да түрлөрү көп. Ошон үчүн биз бүттүк түрлөрү бизге бүттүгү пайда. Булуттардын да дагы түрлөрү болот экен. Алар 3кө бөлүнөт. Ар түрдүүлүк, бул адамдарда да ар түрдүүлүк. Ар бир адамдын келбети, өңү түсүнөн айырмаланат. Ар түрдүүлүк бул жашоодогу керектүү. Гүлдөр ар түрдүүлүгү менен бизге аябай кооз болот. Ал эми жаныбарлар болсо ар түрдүү болгону менен бизге бардыгы тең пайдалуу. Азыр биз эки команданын ар түрдүүлүк жашоо байлыгы деген темасындагы өзлөрүнүн жактаган иштерине көп болуп отурабыз. Мында балдар өзлөрүнүн жаш өзгөчөлүгүнө жараша, өзлөрүнүн кабыл алган нерсесине жараша билгендерин айтууга аракет кылышты. Достук командасынан баштасак, булар ушул ата-энелердин жардамы менен ар түрдүүлүктү, жаратылыш өзү негизи ар түрдүү. Жаратылыштагы ар бир кубулуш, ар бир жашаган нерсе, ошонун ичинде адамдар дагы мына командада 3 окуучу болсо, 3 окуучунун мүнөзү, өңү бардыгы ар түрдүү болот. Ошол ар түрдүүлүктүн негизинде бир ойду бергенге аракет кылышты. Бул жерде Шарапат оюн толук жеткиликтүү бере албай калды. Булар ар түрдүүлүктү деген теманы конкреттүү ача алышпай калышты да. Бирок өзлөрүнүн ошол жаратылышты, китепти, жаныбарларды өзлөрүнүн кабыл алуусуна жараша бере алышты. Андан кийинки ынтымак командасында Нурбек чыгып, өзүнүн сүрөттөрү боюнча берген жообун биз эң жакшы деп бааладык. Бул жерде булуттардан баштап гүлдөр, жаратылыштагы жаныбарлар, адамдар, мына ошолордун баары ар түрдүү боло тургандыгын айтып, теманы конкреттүү ачып берди. Ошондуктан биз ынтымак командасына 2 упай, достук командасына 1 упай бердик. Мүмкүн болсо, азыр сиздер жок болгон учурда, мына биздин студиябыздан бир аз сырткары, биздин өзгөчө бөлмөбүзгө чыгып турсаңыздар, ал жакта бир аз күтүп турасыздар. Балдарыңыздар менен биз диалог курабыз. Балдарыңыздарга бир нече суроолорду беребиз, алардын жоопторун дагы серепчилерибиз менен кошо жазып алабыз. Анан ошол эле суроолорду кайрадан сиздер келгенде сиздерге узатабыз. Эгерде балдарыңыздар менен сиздердин жообуңуздар толугу менен дал келсе, туура келсе, анда дагы көбүрөөк упай тапшырабыз. Шарттар түшүнүктүү болсо керек. Сиздерге чоң рахмат. Шарапаттын апасы Акмарал эжекебиз. Эми биз деген кызыңыз тууралуу бир нече суроолорубузду даярдап жазып алдык. Шарапаттын жакшы көргөн сабагы? Кыргыз тили адабияты. Менин жакшы көргөн сабагым кыргыз тили жана адабияты. Кайсы мезгилди жакшы көрөт? Жаз мезгилин. Мага өзгөчө кыш мезгили жагат. Эми ким болгусу келет? Ырчы болгусу келет. Мен чоңойгондо ырчы болгум келет. Чоң рахмат. Биз Шарапатка 1 упай тапшырабыз. Айгеримдин жакшы көргөн сабагы? Англис тили менен математика. Математика. Кайсы мезгил жакшы көрөт? Жай мезгилин. Кыш.
Ким болгусу келет чоңойгондо? Врач. Врач. Доктор болгусу келет, Ана эмесе биз Айгеримге дагы 1 упай тапшырабыз. Так, бизде болсо Элизанын апасы Фарида эжекебиз. Кызыңыз кайсы сабак жакшы көрөт? Математика сабагын жакшы көрөт. Сабакта математика жана дене тарбия сабактары жагат. Кайсы мезгил жакшы көрөт? Жай мезгилин жакшы көрөт. Жай жагат. Анан ким болгусу келет? Врач болгусу келет. Врач болгум келет. Доктор болгусу келет, Ошондо Алиманын атасы Максат байкебиз. Алима кайсы сабакты жакшы көрөт? Английскийди жакшы көрөт. Мага математика жагат. Улантабыз, кайсы мезгилди жакшы көрөт? Келатканда сүйлөштүк эле, кышты жакшы көрөм. Жаз. Анан чоңойгондо ким болгусу келет? Дизайнер болгусу келип жүрөт окшойт. Дизайнер. Дизайнер болгусу келет деди. Эми оюнубуздун шартына талабына ылайык, эгерде бир эле туура жооп болсо, анда такыр упай бербейбиз. Роза эжеке, жакшылап суроону угуп туралы. Нурбек кайсы сабак жакшы көрөт? Тарых сабагын жакшы көрөт. Тарых. Кайсы мезгил жагат? Жай мезгили. Мезгилдерден мага кыш жагат. Ким болгусу келет? Тиш доктор, врач болгусу келет. Мен чоңойгондо врач, стоматолог, кыргызча айтканда тиш доктор. Кол шабуулар менен биз 1 упай тапшырабыз. Эми Толгонай тууралуу суроолорго кезек берели. Толгонайбыз кайсы сабакты жакшы көрөт? Кыргыз тилди го. Биология. Анан кайсы мезгил жагат? Жай. Күз жагат. Ким болгусу келет? Мугалим го. Журналист болгум. Кол шабуулар болсун Гүлзат чекебизге. Мындай болуп калды. Дабыр барыңыздарга ысык салам жолдойбуз. Эфирде бирге окуйбуз программасы. Финалдык беттешүүдө Достук жана Ынтымак командасы бар. Ал эми ким кошумча суроого мүмкүнчүлүк табат? Биздин эстафеталык турубуздун жеңүүчүсү деп аталат. Ал эми алдыңкы мүнөттөрдө көрөбүз дагы. Кол шабуулар менен 3-чү турубузду баштайбыз. 3-чү турда силерге логикалык суроолор берилет. Суроолор оюн түрүндө болот. Кайсы команданын оюнчулары шамдагай болсо, ошол команданын оюнчулары суроого жооп бергенге мүмкүнчүлүк алат. Ийгилик каалайм, достор. 1, 2, 3. Немесе Достук командасына кошумча сурообуз маймылдар падышалыгы жомогунан. Гамбейдин бирөөнүн жакшылыгын көрө албас, ичи тар, калпычы экенин кайсыл жерден байкасак болот? Гамбейдин мындай ачкөздүгүн биз жанагы Гамбей мага 3 тыйынды берип тур. Мен сага кайра эле өчкөндөн кийин ошол тыйынды сага алып келип берем дейт. Анан кийин атасы борке болгондуктан алыкчаны берип койт. Анан ал алып барып, анан кийин арадан 3 күн, 4 күн өтүп кетет. Анан кийин эле
баягы Сабуро болсо ошол тыйынды алып байкелерин ошентип кыжырланып отурганда байкелер келип калат. Анан байкелердин кийимдерин тытык экенин көрөт да, анан кийин Сабуро дагы мен дагы ушуларга мени карап тургула, барыңар мени карап тургула, азыр ушундай укмуштуу нерсени көрөсүңөр дейт дагы. Анан кийин тыйын ыргытканда тыйын иштебей калат. Ошондо ач көздүк ал акчаны алмаштырып берип койгон болот да Гамбей. Ошондон билсе болот да. Жок, андай эмес болчу да. Бул жерде Гамбейдин ичтарлыгы, көрө албастыгы ошол Сабуронун тыйынын алдап алып, аны кайра алмаштырып берип койгондогунда да. Болду, чоң рахмат. Келиңиз, Толгонай, сен упайларды эсептеп бер бизге. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 упай экен ынтымак командасында. Эми достук командасы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Урматтуу достор, бүгүнкү программабызга жолдомо алып келген, мыкты оюн көргөзгөн биздин ынтымак командасынын өкүлдөрүнө ушундай долбоорубуздун атынан тарбия берүүчү Ширин Жомоктор китебинин жыйнагы, Алипенин автору Сулайман Рыспаев агайыбыздын Баланын канаты деген китебибизди, ошондой эле энциклопедия почмучковедения деген китепти тапшырабыз. Ал эми азыр болсо биздин татынакай катышуучуларыбызды Толгонайдан баштап чакырып алалы. Ал эми азыр болсо бирге окуйбуз программасынын бүгүнкү көрсөтүүнүн чемпиондору, жеңүүчүлөрү, достук командасынын катышуучуларын кол чабуулар менен чакырып алабыз. Биринчи болуп Шарапатты чакырабыз. Ата-энелерибизден ой пикир кабыл алабыз. Максат байкеге сөз берели. Биринчиден бүгүнкү бирге окуйбуз программасынын катышуучулары жана жеңүүчүлөрдү чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Мындан ары дагы балдарыбыз менен чогуу бирге китеп окуп, жана балдарыбыздын жанында болуп, көп жардам бергенге көп аракет кылабыз. Жеңилгенди да билиш керек. Чоң рахмат сиздерге. Эми окуучулардан бир өкүлгө сөз берели. Бирге окуйбуз долбоору ачылганына чоң рахмат. Мындан ары дагы ушундай китептерди көпкө окушун каалайм. Китептен баш тартпагыла, эң негизгиси, жакшы окугула. Балдарыбызды колдогон китеп дүйнөсүнүн саякаттын каармандары Сулуке, Чыпалак жана Чилистен менен коштошуп алалы. Саламатта калгыла, достор. Саламатта тургула. Серепчилерибизге дагы, Фариде жекебизге, Бакыт байкебизге дагы чоң рахматыбызды айтабыз. Бомпош, сага сөз берейин. Балдар, мен бүгүн силер менен болгонума абдан кубанычтамын. Анан дагы жылмайып жүргүлө. Кошкула, достор. Сага рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөрүбүз, сиздер коомдук биринчи каналдан Кыргызстандагы Агахан фондунун демилгеси жана Улуу Британия элчилигинин колдоосу менен бирге окуй шоу программасын көрдүңүздөр. Бүгүнкү программабызда биз ар түрдүүлүк жашообуздун байлыгы деген темабызды чагылдырдык. Чындыгында ар бирибиздеги өзгөчөлүктөрдү, айлана чөйрөдөгү өзгөчөлүктөрдү жана ошондой эле ар түрдүүлүктү баарыбыз баалай билели деген тилектерибиз менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Студияда мен Нурсултан Майназаров болдум. Эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар. Керек болса көрүп келет деңиздин түбүн. Ким китеп
Менин үйüm бұл Менин үйüm бұл пальманын ең үстінде дейді екен. Китеп